Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Кандайсың, Нурлан мырза? Кандайсың, братишка? Жакшы, отлично. Тиги интернет что-то ол өмүрүмдө биринчи жолку прямой эфир, ошондуктан кичине эме болуп калды. Кичине проблема болуп калды. Өзүңөр кандай? Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу достор, бизге түз эфирге коомдук ишмер Нурлан Мотоев кошулду. Негизи эле Нурлан мырза, сиз менен багы биринчи жолу баарлашып жатам мен дагы. Эми жалпы элге кызыктуу болсо керек, сиз жөнүндө учурда эмне менен алектенет, жана акыркы болуп аткан учурлар, карантинде үйдө эмне менен алектенип атасыз, Нурлан мырза? Эми карантинде эл катары эле бийликтин талабын аткарып, үйдө отурмай, үйдөн отуруп кыймылдап аткан бизнеслерди кыймылдатып коюп, телефондон чала бермей, ошол зеркинде бир жумада бир ырдап кое берип коймой. Спорт менен машыгасызбы дагы деле? Ооба, спорт менен машыгып, тиги YouTube'га кирсеңер эме деген бар. Нурлан Мотоев деген тема. Как я похудел на 33 килограмма за 6 месяцев деген жерде, ошол жерде спортзалга кантип барганым, кантип 5 километр, 3 километрден чегизден жүгүргөнүм, тренердин карточкасы кол койгону, спортзалга келип ар бир тренировка сайын 1 килограмм, 600 грамм же 800 грамм таштап кеткеним жыгайт этип. Баары тренердин эмеси менен барактап көрсөткөнүм бар. YouTube'га кирсеңер, Нурлан Мотоев, как я похудел за 6 месяцев на 33 килограмма деген темада сразу табасыңар. Где-то 40 000, 50 000 просмотр. Мен түрмөгө чөлөктө эле кылгам тренировка. Бирок ошо боюнча форманы сактап калдым. Диета, ичпейм, чекпейм, убагында уктайм, уйку да важно. 8 саат укташ керек суткасына. Жирный жебеш керек, арак ичпеш керек, пиво ичпеш керек, сигарет чекпеш керек. Учурунда тамеки чегип, спирт ичимдигин ичип көргөнүңүзбү? Учурунда өкүрүп элештим, эми калп айтпайм. Ичип алып катып элештик, буюрса, убагында. Азыр ичпейсиз? Жок. Канча отжимания жасайсыз бир жасаганда? Бир жасаганда 50, 40. Настроение жараша да. Настроение жараша, уктап турганга жараша. Азыр жасап бере аласызбы түз эфирде? Жок, жасагым келбейт, азыр настроением жок жасаганга. Настроениеңизди ким бузуп койду? Эми прямой эфир болуп, бузулуп калып кичине эме өчтүм, напряжение болуп кеттим да уже. Келинчегин эмнеге көрсөтпөйт деген суроо келип атат. Келинчеңиз канчада, азыркы алган келинчеңиз? Көрсөтпөйм. Кечене болуп койсоң. Мына көрүңөр келеби? Кел отурасыздар. Коюңуздар. Бактылуу болуңуздар. Кантип таанышып калгансыздар? Экөөңүздөр маек кылып бербейсиздер? Рахмат. Эми бул мен менен эле эфир болгону менен калган өзүм эле жооп берейинчи. Эме кантип таанышып калган көп эле эмеге чыкты. YouTube тияк сайттарга чыкты. Тиги 2017-18 жылы декабрда зонадан бошоп келип, бир жыл зонада отуруп, анан колония последний андан аракет кылып атам. Анан кайра келип машина менен кетип бараткам. Эми үйдө отуруп бермекпен. Домашний арестинде, бирок жүрсө болот. Убагында үйүңө келип түнөшүң керек болду ошол эле. Анан быковать этпешиң керек, буянт этпешиң керек, кайра колония последний түшүп калыш. Түстүрсөң эле. Азыр силер карантинде сактап атпайсыз, ошондой эле азыр. Домашний арестте бир айда отуруп, башыңардан буу чыгып, ыйлайдыңар го жер сабап. А мен мындай акыбалды 5 жылдан бери отуруп келатам. Моебайлы отурам, моебайлы. Ырдап-чордап коюп. Азаматсыз. Анан ошол тиги зонадан чыгып 18 жыл декабрда жаңы жылдын алдында келатканбыз, машина менен келатып, водитель экөөбүз. Анан тиги остановкадан бир топтан кайгысы көрүп калдым. Что-то үшүп калыптыр, могу сала кетет жүрүр деп. Анан токтоп, чоңуз каяка барасыз десем, Арчыбешке деди. Жүрүп таштап коеюн. Анан Арчыбешке алып таштап, жолдон таанышып, сотка номерин алып, ошо менен анан тааныш болуп калып, бир жылдай ошо общаться кылып жүрдүк, ошо тойлорго барып, тияка барып, ошо анан бир жылдан кийин быйыл 1 жыл 2 айбы, быйыл январь февралда суруш киргизсем үйлөнөлү деп макул деди. Макул деп анан
Ошол үйлөнүп калды ошо менен. Үйлөнгөнүн көрдүңөр да, прямой эфирде нике кыйдырып атам, көрдүңөр. Анан тиги свадьба кылалы өзүндө да ачык сүйлөшүлгөн, уже сүйлөшүлүп свадьба кылалы деп атсак эле качайт могу акыбал карантин басып жатып турат. Үйлөнүү үлпөт тойду каякта өткөрөйүн деп атасыз? Буюрса бул карантин бүтүп, оору жеңилип, баардык адамдар таза болуп чыгып, жакшынакай болсо, буюрса сентябрь, октябрь, ноябрь ошол айлардын биринде бир жакшы тойканалардын бирине нормально эл катары эле өткөрсөм деген ой бар, буюрса. Колун официалдуу ата энесинен барып уруксат сурадыңызбы? Ооба, барып сурап, агалар уруксат берип, энеси уруксат берип, жакшы болду. Кайнатам байкуш раматылык болуп калган ал. Арты кайрылуу болсун. То есть мурда эле каза болуп калыптыр, ооруп. Кайненеңиз бар? Кайненем бар. Келинчегиңиз азыр үйдө кандай өзүнүн милдетин кандай аткарып жатат? Ой, супер, баарын кылат, бүт кылат, идеально. Тамакты да жакшы жасайт, үйдө тазармайт, бүт баары таза. Таланты да бар, мага ошол ырдап калат. Анан кичине азыр чыкпайсың, чогуу дуэт ырда десем, уялып калса, бирок татат. Ырды, нормально, короче. Жагат деп ойлойм. Мен деле мисалы, элдин 100%-ын жаап кетпесем деле бир интернеттен көрүп атам, где-то бир 75-80% эле жактырасыңар го, келинчегимди буюрса ырдап чыкса. Жеңем, сизден канча жаш күчүү? Суроо узаткандардын чекесин бере берейин, жана эфирден берип кетишти эле. 97, ошондо 27 жаш. ЗАГС боюнча деле эки үйлөнүп, эки развод болгон. Ошо үчүнчүсү. Дагы үйлөнөсүзбү деген суроо берип атат. Мындан улам менде суроо жарылып атат да. Буга чейинки келинчектериңиз менен эмне болуп эки жолго түшкөнсүз? Эми мындай болду, тиги мурдагы эми кыска айтканда бир нерсени түшүнө албадык. Мен да сүйүүмдү таппай жүргөм. Сүйүүмдү таппай каңгып дервиш болуп жүргөм. Эми акыры таптым го дейм. Болду, ушу акыркы сүйүүм, жашайм ушу менен. Ата энеңиз жөнүндө дагы айтып бериңизчи деп бул жака жазып атат. Атам раматылык 11-жылы каза болуп калган. 9 жыл болду. Мамам бар, 70-те, Бишкекте турат. Өзүнүн квартира, үй бар. Ошол. Азыр бул жерде Нурлан мырза башта эфирге кирбегендер дагы бар экен. Нурлан мырза эмне менен алектенет учурда деп дагы суроо таштап атат. Ошого дагы жооп бере кетсек. Учурда ошол мурун түптөп кеткен недвижимость бизнес, көмүр бизнес иштеп атат. Кышында көмүр бизнес, көмүр ташымай. Азыр болсо недвижимость, торговый точка бар, ошолорду эсептемей ошол. Арендаторго берип койгом, акчасын эсептеп коюп отурам үйдө, эмне кылмак элем. Урулт этип коюп. Москвада бар партнерлорум, бизнес партнерлор. Жана айтып калбадыңызбы, ырчылыкка аттансамбы же саясатка аттансамбы депчи? Эгер экөөнүн бирөөнү тандоосу болсо, кайсыны тандамаксыз? Скорее всего, ошо ырчылыкка болуп турам. Неге дегенде, ушунча жыл жүрүп, саясаттан деле бага айтпады. Неге дегенде, мендей ак жүрөк, таза кол, ак ниет адамды, честный адамды колдоого биздин эл даяр эмес азыр. Даяр эмес. Анан көчө оппозиция эле көчөдө жүрбөк болот мисалы. Жегич коррупционерлердин баарын тегине алып барып отуруп койдуңар. Кайра чачыңар жулуп атасыңар. Бул кандай бийлик? Өзүңөр тандаган бийлик кандай дейсиңер. Анан мисалы коррупционерлер бийликте отурган жанагы министрлер, жанагы депутаттар. Анан ошол тиги тытышып негатив болуп жүрө бермек белем ушу эме саясатчылардын арасындачы. Урганым барбы? Ушу позитив жагынан эле оюм го. Шоу бизнес, актерство, ырчылык ошол жака эле оюм го, скорее всего. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. Браво, браво. Дүркүрөгөн кол чабуулар. Чоң рахмат. Эркин микрофон сизге, Нурлан майке.
Мен эркин микрофон болгондо тиги сенин сөзүңдү укканча мына жерден опять эле хейтер, 30-тан 40-ка чейинки эр албаган шерменделер хейтер болуп жазбай эле болачы. Ичиңе сенин кара жылан кирсин, ичиңе сенин кара жылан кирсин. Ичим езилип калды имиш. Келе соосуң езилип калат да. Анан экинчиден ошол эле хейтерлер, эркек хейтерлер 30-тан 40-ка чейинки. Колунан эчтеке нерсе келбеген, таланттары жок. Анан ошон үчүн мен окугум келбейт. Прямой эфирден айла жок алдыма чыгып атат, окулуп атат. А так мындай аркасынан кубалап издеп окубайм. Аныкын айтып атпайм. Хейтерлер, пейлиңерди, ниетиңерди оңдогула. Силер канчалык жеп көрүп, деп ичим деп ичиңди тырмаганың менен, талантты өчүрө албайсыңар. Голосду өчүрө албайсыңар. Мен любой голосду келтирип салам. Өткөндө көрүңөр, Корнелюктун голосун келтирип атып салдым. Шатуновду келтириши вообще высшее искусство, Седая ножку келтирдим. Жок дей албайсыңар, везде по всем интернету гуляет. Кырып өчүрө албайсыңар менде. Интернет, колунда интернет жерге чапсасаң да өчпөйт. Ырда берем, мен чыга берет да. Андыктан ошол мен итогой сөзүм эмне, могу карантинден кыргыз эл аман-эсен чыгалы, башыбыз түгөл, боорубуз бүтүн чыгалы, оорубайлы, ооруп калгандар айыгалы, элде жакшылык болсун, тез бүтсүн карантин, бизден тез кетсин ушу жаман аттуу балекет оору. Ошол анан тиги элибизде бепилдик болсун, өсүп өнүгүү болсун. Анан көрдүңөр мына бир ай отуруп калып, түрмөнүн эмне экенин түшүндүңөр, үй түрмө экенин, эмне экенин. Мен 5 жылдан бери отурам бул акыбалда, колония поселение үй түрмө, 5 жылдан бери. Анан мен нервим күчтүү, эрким күчтүү, өзүм күчтүү адам үчүн чыдап келатам. Чыдабагандар тире көрүп атасыңар. Балдарын былчылдата салып, бири-бири менен мушташып, терезеден секирип, өлүп, ызчы болуп атасыңар. Андан антпегиле. Значит, слабыйсыңар силер, антисеңер. Менде күчтүү болбойсуңар. 5 жылдан бери мына ушул акыбалда келатам. Силер бир ай көргөн акыбалды, домашний арест, мен 5 жылдан бери келатам. Так что көчүңөрдү кысып жөн отургула. Жөн отур деген отургула, бир кеткенде. Дагы бир ай отургула. Аман-эсен чыгалы, баары жакшы бүтсүн.